Убактыңызды кантип туура бөлүштүрөсүз дейт. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Мен убактымды бөлүштүргөн боюнча мен негизи биринчи жанагы ежедневныйдамы көтөрүп жүрөм. Ошону кийинки жумага жазып коем. Мисалы үчүн 3-күнү шамдан куптанга чейин сабак эркектердики, базар күнү эркектердики сабак, эртең менен аялдардыкы сабак, анан Арабаевда мына сабак, Ислам университетте мына сабак, сабактардын баарын жазып, анан жолугушуулар жазам. Муну менен жолугушуу, муну менен жолугушуу, анан мунулар келе тургандар жазып, ошентип негизилер жазылгандан кийин, андан кийин чакырыктар келип калат. Ошону жазып, ошолордун баарын карап туруп, анан калган убакытты бөлүштүрүүгө аракет кылам. Анан сөзсүз үй бүлөгө убакыт бөлүш керек, балдарыма бөлүш керек. Мончага бара турган күн, муну күн дагы мындай күн. Андан кийин жана чай иче тургандар келет. Анан ошолор да алар деле жөн эле мындай пайдадан куржалак эмес, бирок акыркы очередь дегет, анан жазганга туура келет. Анан ашкан убакыттарды карап туруп, муну убакытта адамдар чакырат экенбиз, муну убакытта мисалы үчүн китептер тизиш керек экен, муну убакытта муну изилдей калбаган маселени караш керек экен деп, ошентип тартиби менен кете берет, аулавият. Эң зарылга карап убакыт бөлүнө бере турган болот.